Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Азаттыктын кезектеги коногу Ата Мекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев. Өмүрбек мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Алгачкы суроону мына акыркы күндөрдөгү өлкөдөгү абалдан баштасак, соңку күндөрү конституциялык реформа, анын ичинде сиздин айланаңызда абдан көп окуялар орун алды. Акыркы учурда сиздердин партиядан депутат болгон, сиз эл алдында колдойм деген талапкер Садык Шернияз жарыштан чыгып, Садыр Жапаровду колдоорун жарыялады. Бул Ата Мекен партиясынын идеологиялык күрөштө жеңилди деген ишарат эмеспи? Биринчиден, биз президенттик шайлоодо конкреттүү Садыр Жапаровга каршы иштегендигибиз жок. Биз биринчи кезекте өзүбүздүн идеябыз үчүн, схема үчүн иштеп жатабыз. Ошондуктан Садык Шер өзүнүн демилгеси менен президенттик шайлоого катышканын максатын парламенттик башкаруу системасын колдоо, эски авторитардык президенттик башкаруу системасынын кайтып келишине каршы турарын билдирип, шайлоого катышканын, ошого күрөшүүнүн бир формасы, бир жолу катары айткан. Мына бирок тилекке каршы ал өзүнүн жеке чечими менен президенттик жарыштан чыкты. Ошентсе дагы өз оюнда кала бере тургандыгын, башка формалар, башка жол менен күрөшө бере тургандыгын айтты. Ал анын жеке чечими. Эми сиздердин партиянын талапкери ким? Атай аласызбы? Партия бир талапкерди жылдырган жок, бирок мурунбу, кечпи Ата Мекен партиясында мүчө болгон 6 талапкер катышып отурат. Бул алардын жеке чечими. Кээ бир адамдар бул Текебаев баарын чыгарып атат деген ойду айтып отурушат. Андай эмес. Эмне үчүн 6? Бул Ата Мекен партиясына келген адамдардын жалпы мүнөздүк сапаты бар окшойт. Алар өзүнүн көз карашы үчүн керек болсо тобокелге барып күрөшүүгө жөндөмдүү адамдар. Ошондуктан Ата Мекенде мурун мүчө болгон бир 6 адам шайлоого катышып жатат. Мына сиз Садыр Жапаровга каршы иштеген жокпуз деп айтып жатасыз, бирок акыркы күндөрү Садыр Жапаров менен сиздин ортоңузда бир катар кайым айтышуулар десек да болот окшойт орун алды. Анын ичинде мисалы сиз деле Жапаров менен бир нече жолу жолуккандыгыңыз, сүйлөшкөндүгүңүз тууралуу Садыр Жапаров өзү айтып чыкты. Атүгүл колдоого сөз берген деген дагы кеп болду. Чынында эле ушундай сөз болду эле, болсо ушу мамлекеттик кызыкчылыкты, жеке мамиленин көз карашынан баалап алган эмес белеңиз? Өлкөдө стабилдүүлүк орнош үчүн, легитимдүү бийлик органдары болуш үчүн октябрдын 15-нде эле Ата Мекен фракциясы, ошонун ичинде мен Садыр Жапаровдун кандидатурасын, анын программасын колдогонбуз. Премьер-министр. Ошол сүйлөгөн сөзүмдө премьер-министрликке, ошол сөзүмдө мен депутаттарды ушул бир нече ай жаңы өкмөттү колдоп берип турайлык деп чакырык таштагам жана өзүм фракция Садыр Жапаровдун көптөгөн демилгелерин колдоп келе жатабыз. Садыр Жапаров менен мен 5 жолу жолуктум. 5-өндө тең жалгыз жолуккан жок, жаныбызда адамдар болгон. Бир жолу өзү айткандай түн жарымда үйгө дагы камчөккө келишкен. Сүйлөшүүлөрдүн маңызы бүгүнкү өлкөдөгү кырдаал, андан чыгып кетүүнүн жолдору, анан кеп кеңеш сурап, колдон келсе биздин демилгелерди колдоп берип туруңуз деп суранышкан. Мен колдоп берем деп оада бергем, колдоп келе жатам. Бирок ар бир жолугушуда 2 жолу башында аягында айтам. Эгерде силер эски бийлик системасын алып келебиз дебесеңер, авторитардык жеке бийлик системасын орнотобуз дебесеңер, анда мен колдойм. Эгерде ошондой демилге менен чыгып, ошондой конституциянын долбоорун алып чыксаңар, мен биринчилерден болуп каршы чыгам деп айткам. Ошондуктан Садыр Жапаровдун Текебаев кечинде сөз берип, эртең менен микрофон көрсө эле айнып кете берет дегенин мен олуттуу кабыл алгандыгым жок. Мен тескерисинче өзүмдүн сөзүмдө туруп, жаштар сунуш кылган сыйлуу, жылуу, аксакалдык орундан демократиянын солдаты катары
өзүбүздүн баалуулук принциптерди коргоп күрөшкө чыгып жатам. Бүгүн сизди Жапаровго карата кайсы фронтто ошол тарапкериби же оппозицияда деп кандай сыпаттасак болот? Бүгүн мен Садыр Жапаров колдоп жаткан Конституциянын долбооруна каршымын. Ал конституциялык долбоор эски системаны калыбына келтирип, реставрациялап, кайра алып келет. Бул сунуш кылган система Акаев Бакиевдикинен дагы өтөт. Чексиз, көзөмөлсүз, өзүм билем бийлик системасын орнотот. Ал системанын аягы эмне менен бүтөрүн 4 президенттин тагдыры көргөздү. Көбү парламенттик жана президенттик шайлоо системасынын айырмасын жакшы биле беришпейт. Парламенттик шайлоо системасында депутаттар башкарат экен дейт. Жок, андай эмес. Парламенттик системада бир адам башкарат, бир адам баарына жеке жооп берет. Бул премьер-министр болот. Айырмасы, эл шайланган президентти жумуштан ала албайсың, эскертүү бере албайсың, сөгүш жарыялай албайсың. Ал жооп бербейт. Ал эми президент жылына бир жолу эл алдында парламент аркылуу отчет берет, жаман иштесе ал кызматынан алынышы мүмкүн. Премьер-министр жөнүндө сөз айтып Мына ушунусу менен премьер-министр жөнүндө сөз кетип атат. Айырмасы эле ушул. Болбосо экөө тең эле бир адам. Экөөнүн колуна тең эле эбегейсиз бийлик берилет. Премьер-министрде парламенттик көзөмөл бар. Премьер-министрдин алдындагы күч органдар, милициясы, ГКНБсы, финполициясына парламенттик көзөмөл бар. Эгер парламенттик көзөмөл болбосо, алар адам укугун тейлеп тепсеп, өзүм билемдик режимде Кыргызстанда орнотот. Мен Садыр Жапаровго данын жанындагыларга дагы айттым. Эбегейсиз бийликти силер эптей албайсыңар. Силер эмес, силерден мурункулар дептей алган эмес. Силерден кийинкилер дептей албайт. Бул жол бизди 30 жыл артка алып кетет деп. Бул оюм меники анык жана бекем. Бул оюмдан мен эч убакта кайтпайм. Сиз Садыр Жапаров сунуштаган конституцияга бүгүн оппозиция дамын деп айтып атасыз. Бирок бул кайсы бир саясий идеологиялык көз караштан эле эмес, буга чейинки сиздин баскан жолуңуз, буга чейинки саясий жол, анын ичинде кылмыш ишине дагы байланыштуу аргументтер, пикирлер, сындар айтылды. Маселен, Садыр Жапаров сизди орус жараны Маевскийден $1 миллион алганын билем деп айткан эле. Демек, бул жерде сиздин ошол саясий идеологиялык эле каршылаштыктын белгисиби? Садыр Жапаровдун 7 каналда сүйлөгөн сөздөрүн мен орусча төмөнкү 4 сөз менен мүнөздөмө берет элем. Биринчи, ложь, клевета, безответственно и недопустимо. Бул менин эмне дегеним? Маевский аны артынан Атамбаевдик режим койгон күнү жалган экендигин элдин баары билип калды. Кылмыш болуш үчүн кылмыштын составы болуш керек. Ал төмөндөгүлөр. Кылмыштын болгон жери, орду, убактысы, анын катышуучулары кылмышты жасоонун жолу, способу деп коет. Анан зыян. Ушулардын бирөө дагы болгон эмес. Демек, кылмыш болгон эмес. Баары билет. Билдирүүлөрдү сиз сотто дагы бир нече жолу айтпадыңызбы? Ал эми Садыр Жапаров айтып жаткан далил жөнүндө мен сурагым келип жатат да. Эми бул далилдер болбосо Садыр Жапаровдун айтканы жана мен айткандай ушак. Ушак жалган жала катары мен баалайм. Эмне үчүн безответственно, эмне үчүн недопустимо деп айтып отурам. Садыр Жапаров бүгүн премьер-министр. Анын сөзүн эл угат. Анын достору мамлекет башчысы, парламент башчысы, УКМК башчысы, милиция башчысы болуп олтурат. Өзү айткандай бүгүнкү соттор бийликтин көзүнө эле карап турат экен деп, анын пикири сотко түздөн түз буйрук катары кабыл алынат. Мына ошону билип туруп, жалган жала менен мен далилдеймин деп айтканы бул сотко түздөн түз көрсөтмө, эл алдында көрсөтмө бергенди деп
эсептейм. Ошондуктан мен муну жоопкерсиздик деп эсептейм. Андан кийин Садыр Жапаров Конституцияны кармап ант берди. Ал жерде ушул Конституцияда көргөзүлгөн адамдардын укуктарын, эркиндиктерин коргоймун деди. Ал эркиндиктердин бири тандоо эркиндиги. Ал эркиндиктердин бири ой айтуу эркиндиги. Бүгүн шайлоого катышам дегенде Садыр Жапаров өзүнүн жеке душмандары катары айыптап жатат. Анын Конституциясына каршы болуп, башка ойду айткан адамдарды жүзү кара, бузукулар деп, Текебаев бузук кылып атат деп жарыялады. Эгер ниет ушундай болсо, кол коюп ант берген Конституцияны жеке өзүнүн кызыкчылыгынын призмасында караса, андан кандай мамлекет башы чыгат? Андан кандай премьер-министр чыгат? Ошондуктан Садыр Жапаров элди бөлүп жарып, агрессиялык маанайды таңуулап, коомдук конфликттерден алып келүүсүнө мындай шарт түзүп койду. Ошондуктан мен муну жоопкерсиздик деп эсептейм. Бирок ошол премьер-министрликке дагы, парламенттин мөөнөтүнүн узарышына дагы өзүңүз макул болуп бербедиңизби? Мен колдодум дедим го. Мен колдодум. Азыр деле Садыр Жапаровдун жасап аткан бардык иштерин мен туура эмес деп эсептебейм. Туура жактары дагы бар. Бирок жеке бийликти ал эптей албайт. Жеке бийликти ал эптей албайт. Анткени Кыргызстандын 4 президенттин тагдыры ушуну көргөздү. Кыргызстандын менталитети, маданияты, саясий маданияты бүгүнкү эли ага жол бербейт. Аягы дагы чоң жаңжал менен бүтүшү мүмкүн. Өмүрбек мырза, сиз буга чейин эски темага кайра келебиз. Сиз буга чейин ушу Маевскийге байланыштуу ишти мурдагы президент Атамбаевдин бир жеке куугунтуктоосу катары сыпаттап, саясий иш деп атап жүргөнсүз да. Мына бүгүн Атамбаевга караманча каршы болгон Садыр Жапаров дагы тагылган айыптын негизи бар. Мен билем деп ишенимдүү түрдө айтып жатат. Демек бул жерде кайсы бир саясатчынын жеке өч алуусу деген сөз негизсиз болуп калган жокпу? Эми ошол Атамбаев пайдаланган ыкманы бүгүнкү бийлик саясий күрөштө пайдаланып атат. Ага бүтүндөй эл күбө болду. Бирок эгер ушунун баарын билсеңиз, эмне себептен анда буга чейин Садыр Жапаров менен бир нече жолу жолугуп, саясий өнөктөш болууга макул болуп, саясий кеңешчилик кылууга макул болуп, анын саясий жолуна мындай бата берип жүрдүңүз? Садыр Жапаровдун мен өзүнө дагы айткам. Фракция жетекчилеринин алдында. Бир өзгөчө жөндөмүңөр бар, өзгөчө сапатыңар бар адам эмессиңер. Силердин бизден бүгүнкү бир гана айрымыңар эл колдоп турат. Эл колдоп турган адам менен сүйлөшөсүң. Эл колдоп турган адамдын колунан иш келип атса жардам бересиң деп. Бирок элдин ишеними бул убактылуу. Эгер туура эмес сүйлөсөң, туура эмес иш кылсаң, кандай келсе ошондой кетет. Мен муну Садыр Жапаровдун инаугурациялык деп коелук жыйынында сүйлөгөн сөзүмдө дагы айттым. Элдин ишенимин абайлайлык. Жалган сөздөрдү сүйлөбөйлүк. Туура иштерди жасайлык. Ошондо бул эл берген бийлик, эл берген ишеним Кыргызстандын пайдасына иштейт деп. Бирок ошол учурда мисалы мен жана Маевскийди айтып өтпөдүмбү? Бир эле бийлик эмес. Мен ошол эле суроону сизге бергим келет да. Мына Садыр Жапаров айтып атпайбы? Текебаев алган, мен сотто далилдейм деп сотко түздөн-түз көрсөтмө берип атат. А сиз ошол сотто Жапаровго берип көрбөйсүзбү? Эгер Текебаев Маевскийден $1 миллион алган болсо, Кыргызстандын байлыгын чет элдикке бекер кармата коем деп жүрсө, анда эмне үчүн түн каты үйүнө барып, аны менен сүйлөшүп атасың? Эмне үчүн эл алдында теги 5-6 жолу жолугуп, аны менен сүйлөшүп атасыз деген суроону ага берсеңиз да болот да. Көптөгөн саясий күчтөр деморализация болуп, башкаруу системасына карата көпчүлүк жарандардын нааразылыгы күчөп, бүгүнкү күндө мындай коомдук саясий кризис жаралууда. Мында өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди сиз сезесизби? Биринчи кезекте элдер жеке бийликке нааразы болуп отурат. Атамбаев жеке өзүн билен бийлигин орнотуп, шопурлары менен, телехранительдер менен Кыргызстанды башкаргандыгына нааразы болуп отурат.
Андан кийин Жээнбеков анын саясатын улагандыгына, парламенттик шайлоолордо жеке бийлигин парламент аркылуу бекемдеп алам деген мыйзамсыз аракеттерине нааразы болуп эл көтөрүлүп жатат. Эч убакта эл бийлигине, кеңешме принципке, эл алдында өкмөттүн отчет берип туруу принцибине эл нааразы болгон жок. Теңирден тескери болгондугуна болуп жатат. Парламенттик башкаруу системасы Кыргызстанда, сиз туура айттыңыз, орногон жок. Орнош үчүн биз биринчи кезекте саясий маданиятты акырында өзгөртүшүбүз керек. Мен 10-жылы айткам, накта парламенттик шайлоо болсун үчүн минимум 3 парламенттик шайлоо цикли өтүш керек. Бул 15 жыл. Улам. Эгер мынакей быйыл шайлоо жакшы өтсө, 20-жылы конституцияны өзгөртүп парламентаризмди бекемдесек, ушун 20-жылга терең мораторий бекер коюлган жок. Кийинки 25-жылдан кийин бизде жаңы муун, саясатчылардын жаңы мууну, жаңы саясий маданият алып келет деп биз жол картасын түзгөнбүз. Тескерисинче мына эл нааразы деп, тескерисинче ошол эл нааразы болуп аткан жагдайлардын баарын бүгүн мыйзамдаштырып алабыз деген аракеттер болуп жатат. Накта элдин нааразысы мына ошондо чыгат. Бүгүн болбосо, жарым жылдан кийин эл эмне койгондугун, алардын кантип манипуляциялап башка жолго бургандыгына көзү жетет. Мына Конституциялык соттун алгачкы төрайымы, биринчи баш мыйзамды сиз менен кошо биргеликте жазган Чолпон Байекова 2010-жылы Текебаев Конституцияны баш аягы кылып салган деп сындап чыкты. Деги эле ушул Конституцияга байланыштуу башаламандыкта өзүңүздүн салымыңыз жана катаңыз эмне болду? Конституцияда башаламандык жок, баары ордорду менен турат. Дүйнөлүк авторитети бар Венециялык комиссия дагы муну тастыктаган. Ал эми Чолпон Байекова 10-ду 5-ке бөлсө 1 болот деп Акаев 2 жолу мөөнөтүнөн ашыкча президенттикке шайланганга жол ачып берген. Анан ошондой адамдын, ошондой юристтин пикирин сиз авторитет тутканыңыз мени таң калтырат. Андай адамдар сүйлөгөндөн уялыш керек деп ойлойм мен. Акаев 2 жолу жол ачып берди да, бир жолу эле шайланган депчи. Ал жетектеген Конституциялык сот. Эми ал дагы коомдун бир бөлүгүнүн пикири катары айтылып атат. Анан негизгиси абал мындан ары кандай өнүгүшү мүмкүн сиздин көз карашыңызда? Эми жаманбы, жакшыбы, эгер эл шайласа, биз Жапаров мырзаны таанышыбыз керек. Ал реалдуу күч, реалдуу кыргыз бийлиги болот, эгер эл шайласа. Бүгүн аны жактырбай аткан чет элдик жетекчилер дагы аны менен эртеби кечпи эгер шайланып калса иштейт. Эми бул турмуш эрежеси ушундай да. Жапаров мырзага мен эгер шайланып калса, өзүнүн улуу миссиясына татыктуу, бийик миссияга татыктуу болгонго аракет кылышын сурайт элем биринчиден. Экинчиден бир компромисстүү жолду табышыбыз керек. Эски бийликти реставрация кылган, бул жакшылыкка алып келбейт. Мынакей ошол Конституциянын долбоорун жаштар да, юристтер да, адистер да сындап отурат. Мен сындасам айтасыңар, Текебаев өзүнүн Конституциясын коргоп атат депчи. Мен унчукпайлы үйдө турам. Прогрессивдүү деп аталган, сабаттуу, билимдүү деп аталган биздин авангард саясий күчтөрдүн бардыгы сындап жатат да. Мынакей Венециялык комиссияга кетти, мен ишенем ал жактан дагы орчундуу сын менен кайтып келет. Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге Өмүрбек мырза. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын бүгүнкү коногу Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев болду. Аны менен мен Бакыт Асанов маектештим. Саламатта калыңыз.